Oda London BBC Kırgız kızmatı salamatıstarбы. Эгер алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз, мен Акчолпон Койчиева. Эдинбург герцогу принц Филипп коомдук жашоодон четтеп, расмий милдеттерди аткарууну токтотууда. Францияда президенттик шайлоого атсалышкан Эммануэль Макрон атаандашы Марин Ле Пен менен теледебатта өзүн олуттуу талапкер катары көрсөттү. Австралияда көбүрөөк бүлөлөр күндүн энергиясына өтүүдө. Бул ыкма өзгөчө электр өчкөндө ыңгайлуу. Лондонда Букингем сарайы жарыялагандай, Эдинбург герцогу келерки күздөн баштап коомдук милдеттерин токтотот. Принц Филипп эмки айда 96 жашка толот. Букингем сарайы белгилегендей, расмий милдеттерин токтотуу тууралуу чечимди герцог өзү кабыл алып, королева Елизавета аны колдоду. Принц Филипп август айына чейин болжонгон иш-чараларга катыша берет, бирок андан кийинки чакырууларды кабыл албайт. Принц Филипп кече Лондондагы Лордс деп аталган крикет стадионунун жаңы бөлүгүн ачуу аземине катышып, мен дүйнөдөгү эң да сыккан лента кескич болсом керек деп тамашалады. Бүгүн принц Филипп күздөн баштап расмий чараларга катышуу менен байланышкан милдеттерин аткарууну токтотот деп күтүүсүз маалымдалды. Принц Филипп эмки айда 96-га чыгат. Ал августка чейин расмий иш-чараларга катышаарын билдирди. Бирок андан кийин герцог жаңы чакырууларды кабыл албайт. Букингем сарайы бул билдирүүнү бүгүн эртең менен королдук үй бүлөнүн тейлөө кызматынын жыйынынан кийин жарыялады. Билдирүү социалдык тармактагы талкууга жем таштады. Принц Филипп 780ден ашуун уюмдардын демөөрчүсү, президенти же мүчөсү. Ал расмий чараларга активдүү катышпаганы менен анда-санда кайсы бир кечелерге келиши ыктымал. Британ премьер-министри герцогдун көп жылдык кызматы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Королеваны үзгүлтүксүз колдоосу менен бирге миңдеген кайрымдуулук уюмдарга колдоо көрсөткөн Эдинбург герцогунун Улуу Британияга, улуттар шериктештигине жана жалпы дүйнөгө кошкон салымынан көптөгөн жылдар бою пайда көрөбүз. Принц Филипптен 5 жаш кичүү королева Елизавета расмий иш-чараларга катышуу менен байланышкан ишин уланта берет. Ал кызматтын королдук үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн жардамы менен аткара берерин маалымдады. Келаткан ноябрь айында королева Елизавета менен герцог Филипп баш кошкондугунун 70 жылдык мааракесин белгилешет. 1952 жылы королева такка отургандан бери аны коштоп келген герцог Филипп мындан ары азыраак ленталарды кесет окшойт. Франциянын маалымат каражаттары президенттик талапкерлердин теледебаттарынан кийин Эммануэль Макрон дем алышта шайлоодо жеңип чыгат деп болжошууда. Макрон жана анын атаандашы оңчул саясатчы Марин Ле Пен террорчулук, экономика жана Европа маселесин талкуулашты. Бүгүн Макрон анын атаандашы кечээки жолугушуу учурунда офшор эсеп тууралуу ишара кылгандан улам сотко кайрылды. Макрон мырза эч кандай офшордук банк эсеби жок экендигин айтууда. Эммануэль Макрон менен Марин Ле Пен алгачкы жолу бетме-бет отурушту. Бул дебат башталары менен эки талапкер айтышып кирди. Макрон мырза жапайы глобализациянын, экономикалык бүдөмүктүн, өкүмчү коомдун жана өзүмчүл адамдардын талапкери. Сиз тең салмактуу демократиялык талкуу алып бара турган талапкер эмес экениңизди көрсөттүңүз. Элге сиздин дароо эле чегинген мамилеңиз жагат дейсизби? Сиздин айтканыңыз боюнча глобализацияда Европада биз үчүн жаман. Келиңиз анда чек арабызды жаап алалы. Европа алдыга жыла берет, а биз артта калабыз. Атмосфера чыңалып чыкты. Айрым учурларда модераторлор сөз кыпчыганга үлгүрбөй кетип жатышты. Мен француз элин киши катары санайм. Сиз болсо алдап жатасыз, деди Макрон. Марин Ле Пен көп убакытты атаандашына чабуул коюуга кетирип, өзүнүн саясатын түшүндүрүүгө көп көңүл бурган жок. Эммануэль Макрон менен Марин Ле Пен Франциянын келечеги тууралуу эки башка көз карашты көрсөтүштү. Алар дебатты бири-бирин айыптоолор менен аякташты. Өлкө ушуну менен шайлоо өнөктүгүнүн соңку күндөрүн өткөрмөкчү. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Орусия, Түркия жана Иран Сирияда 4 коопсуз зонасын орнотуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Бул документ Казакстанда өтүп жаткан тынчтык сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Сириянын куралдуу оппозициясынын делегациясы сурушталган пландарга каршы чыгып, сүйлөшүүдөн чыгып кетишкен эле.
Түндүк Кореянын медиасы адаттан тышкары кадам жасап, өлкөнүн өнөктөшү Кытайды сынга алды. Кытай бийликтери Пхеньянды атомдук программасын ооздуктоого үндөгөн эле. Эки өлкөнүн мамилелери мурункудан кыйла өзгөрдү. Мурда Кытайды сынга алган учурларда Түндүк Корея аны Кытай деп атабастан коңшу өлкө деп гана ишара кылчу. Кытайдын түндүк аймактарын Гоби чөлүнүн үйлөгөн чаң бороон каптады. Бир катар шаарлар, анын ичинде башкала Бейжиң дагы бороонго туш келди. Абанын тазалыгы боюнча көрсөткүчтөр саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм сунуштаган чектен кыйла эле ашып кеткен. Бийликтер элди этияттыкка үндөп, балдар менен карыларды сыртка чыкпай турууга чакырды. Австралияда жакында бир нече жолу электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Электрге болгон муктаждык өскөн сайын анын системасына күч келүүдө. Натыйжада тургундар тиричиликте керектелчү энергияны камсыздоо үчүн күндүн күчүн колдонууга өтүп жатышат. Өткөн жылы 7000 турак жай күн батарейкаларын орнотсо, быйыл бул сан мындан 3 эсеге көбөйдү. Австралия Африка континентинен дагы озуп, дүйнөдөгү эң күнөстүү чөлкөмдүн бири катары эсептелет. Сиднейге күндүн нуру күнүнө 7 саатка чейин чаңкайып тиет. Соңку учурдагы электр жарыгы менен камсыздоодогу көйгөйлөрдөн улам өзгөчө Австралиядагы бир штат толугу менен электр жарыгы жок калгандыктан өлкө энергетикадагы коопсуздукка көңүл бурууда. Эми көпчүлүк тургундар электр жарыгынын кымбат баасынан жана анын өчүп калышынан кооптонуп, күндүн кубаты аркылуу электр энергия жараткан технологияга качууда. Жумушка электр кубатын колдонуп жүргөн скутер менен жеткен Алан Джонс биринчилерден болуп үйүнүн чатырына күндүн кубатын чогулткан литий батареясын орноткон. Биз баарыбыз көз карандысыз болуп калдык. Канча электр энергияны өкмөттөн сатып алууну жана канчасын өзүбүз иштеп чыгарабыз, аны өзүбүз чечебиз. Күндүн кубатын чогулткан технология Австралиянын электр жарыгынын 3%-ын гана түзөт. Бирок бул көрсөткүч бара-бара жогорулап баратат. Австралиялыктардын 5тен бири үйлөрүнө айтылган технологияны орноткон. Карапайым калк энергия жарыгын үзгүлтүксүз пайдалануу жана акчалай жагынан бул арзаныраак болгон үчүн кызыгат. Көптөр бул жабдыктарды сатып алуу кымбат болгону менен инвестиция кийин кайтып келерин түшүнүп калышты. Ошондой эле жашыл энергия экологияга зыяны жок болгону дагы көптөрдү кызыктырууда. Бирок мунун жамандагы тарабы бар. Австралиялыктардын көбү жашыл технологияга басым жасаган үчүн электр жарыгын өкмөттөн сатып алгандарга ал кымбатыраак болуп калат. Спорт жаңылыктарына келдик. Чемпиондар лигасынын жарым финалында Ювентус 2-0 эсебинде Монакону утуп алды. Бүгүн болсо көңүл Европа лигасына кадалууда. Испанияда бүгүн Манчестер Юнайтед жарым финалдын биринчи айланпасында Селта менен беттешет. Жозе Мариньо эмки сезондун Чемпиондар лигасына өтүш үчүн жеңүүнү көздөп жатат. Анын үстүнө Юнайтед ушул гана кубокты ута элек. Кытайдагы футбол клубтарынын бири $20,000 ашуун айып төлөөгө мажбур болду. Анткени анын көрмандары өткөн айдагы оюн учурунда расисттик маанайдагы уран көтөрүшкөн. Гонконгдогу оюн учурунда алар аймактын мурда Британиянын колониясы болгонуна ишара кылып, британдык иттерди жок кылгыла деген лозунг кармап алышкан. Британдык мушкер Антони Джошуанын сүрөөнчүсү IBF жана WBA түрүндөгү оор салмактагы чемпион күзүндө кайра таймашка чыгаарын билдирди. 27 жаштагы Джошуа өткөн аптада Владимир Кличканы утуп алгандан бери ага болгон кызыгуу өсүп жатат. Ал Тайсон Фьюри же болбосо Луис Ортис менен рингге чыгышы мүмкүн деп айтылууда. Жаңылыктардын соңунда Гонконгдо жыл сайын өткөн нан фестивалын көрө кетели. Бийиктиги 18 метрге жеткен мунарага атлеттер чыгып, чектелүү убакта канча нан чогултканына жараша жеңүүчү деп аныкталат. Мурунку замандарда мунарага накта эле нан илинчү экен. Азыркы учурда болсо анын ордуна пластиктен жасалган нанга окшош нерселерди илип коюшат. Нан чогултуп учурунда түшпөсө, фейерверкке туш келип калышы мүмкүн. Негизи оюн ойногон балдар эле эмес, чоң кишилерге дагы жагат. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналып барган Акчылпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.